Саналуу күндөрдөн кийин мектеп окуучулары билим алууга мектеп босогосун атташат. Бүгүн Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду муктаж үй бүлөлөргө атайын мектеп формасын тапшырып жатышат. Сапаргүл Ниязакунова Жалал-Абад шаарынын тургуну. Мында 2 небересин алып келген. Буга чейин жаңы окуу жылына азын-улак кийим алышса, эми алмаштырып кийип жүргөнгө неберелерине жакшы болгонун айтат. Төрөматтык мектептен келдим. Ушу Элим барсыңбы деген уюмга чоң рахмат. Мен ушу 2 баламы ушинтип жакшынакай кылып башынан аягына чейин кийинтип коюшту. Ушуларга чоң рахмат. Ушундай уюмдар көбөйө берсин, ушуларга ден соолук берсин, тапкандары берекелүү болсун. Мында жалпы 500 окуучуга жардам колу созулууда. Мектепке чейинки кийим, бут кийим, сумка берилип, аларга түштөнүү да уюштурулган. Акысыз берилип жаткан көмөккө катышуучулар ыраазы болушууда. Биз дагы ушундай фондко жазып койгон экен, рахмат, Элим бар. Немесине фондко чоң ыраазычылык билдирем. Ошолдон балдарыма ушунчалык кийим кылып бергениме миң ыраазымын. Аллахым ден соолуктары үчүн өмүрлөрү узун, ыкмалдары балант болсун. Бизге бирди берген болсо, Аллахым аларга көп берсин деп тілейм. Билим Инвест долбоорунун алкагында мындай камкордуктар бул жылы 5-чи рет уюштурулуп жатат. Тизме мектептерден тийиштүү мекемелерден алынып, бир үй бүлөгө бирден балага камкордук көрүлүп келүүдө. Жалпы Кыргызстан боюнча ошол муктаж болгон үй бүлөлөрдүн балдарына, ошондой эле ата-энесинен ажырап калган балдарга жыл сайын жаңы окуу жылына мектеп форма, ошондой эле сумкалар берилмекчи. Жыл сайын ошол жаңы окуу жылына дайындайбыз. Биздеги ошол катталып турган үй бүлөлөр келет. Мынакей быйылкыга 1000 бала планга коюлган Жалал-Абад жергесинде 500 балага мына жакында эле 2 күн болду. 24 августта Курманбек стадионунда 500 балага берилген. Ал жерде Сузака району, ошондой эле Жалал-Абад шаарына берилген. Ал эми бүгүнкү күндө Мокен району, Базар Коргон району, ошондой эле Жалал-Абад шаарынан дагы ар бир мектептерге 5 баладан квота бөлүп берилген болчу. Жалпы бүгүн дагы 500 бала чакырылып буюрса. Элим барсыңбы кайрымдуулук фондуна жөнөкөй жарандардан тартып жеке ишкерлер спонсорлук кылып келишет. Негизги багыт жардамга муктаж үй бүлөлөргө жакындан көмөк көрсөтүү болуп саналат. Парчина Жанызакова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.